Sen saydыңбы? Шок болуп калдым. Канча жолу сайдың? Эсимде жок, шок болуп калдым. Азыр дагы шок. 8 февраль күнү 8 күндөн бери дайынсыз жоголгон 22 жаштагы кыздын сөөгү жерге көмүлгөн абалда Кара Суу районунун Ишкаван айылындагы үйлөрдөн биринин короосунан табылган. Маркум окуя катталган 30 январь күнү үйүнөн окууга барам деген бойдон кайрылып келген эмес. Ошол эле күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына студент кыздын дайынсыз болуп жатканы тууралуу арыз ата-энеси тарабынан келип түшкөн. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында кылмышкер Өзбекстан өлкөсүнөн кармалып, шаарга алынып келинген. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Аткарылган иштердин натыйжасында Кыргыз Республикасынын аймагына жакынкы чет өлкөдөн кирген учурда биздин кызматкерлер тарабынан кармалып, ал бул кылмышка баргандыгын жана дайынсыз жоголгон 2000-жылкы Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин студент кызын өз ара чырдашып кетип өлтүрүп алгандыгын жана өлүктүү жансыз денени кайда бекиткендиги тууралуу маалымат берген. 22 жаштагы кызды мыкачылык менен өлтүргөн жаран дал ушул үйдө жашап жүргөн. Маалыматтарга караганда, окуя болгон күнү кыз менен бала ушул үйгө келишип, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө экөөнүн ортосунда келишпестиктер пайда болгон. Мындан улам бала кыздын көкүрөк, ич жана моюн тарабына бир канча ирет бычак сайгылап, кылмышын жашыруу максатында ушул үйдүн короосуна 30 сантиметрлик жерге көмүп кетип калган. Ал эми учурда бул үйдө териштирүүлөр жүргүзүлүүдө. Кылмышка шектүү кармалган соң окуя болгон жерге милиция кызматкерлери жана жактоочусу менен бирге келип окуя боюнча көрсөтмө берди. Кармалган жаран кызуу кандуулукка алдырып жибергенин, жасаган ишине өкүнүп жатканын айтууда. Анын ишиңе өкүнөсүңбү, өкүнбөйсүңбү ушундай кылганга? Эмне себептен мындай ишке бардың? Кокусунан болуп кетти. Көкүрөгүнө сен сайдың бычакты. Канча жолу сайдың? Эсиңде жокпу? Мындан сырткары кыздын кийимдерин жана ага таандык буюмдарды из жашыруу максатында короодогу ажатканага салганы аныкталган. Окуя катталган үйдө учурда өзгөчө оор кылмышты жасагандыгы тууралуу далил буюмдар алынуу иштери жүрүп жатат. Ал эми тергөөчүлөр менен бирге жүргөн шектүүнүн жактоочусу комментарий берүүдөн баш тартты. Атайын келдик, эми балким жооп берсеңиздер өзүңүздөр жооп бере жакшы албайм мен. болот. Эки тараптын тең үнү калып келип атабыз. Тергөөчүдөн алгыла, тергөөчүдөн. Белгилей кетсек, Каргашалуу окуя катталган Ишкавандагы үй шектүүнүн таекесинин үйү. Ал анда өзү жалгыз жашап келген. Кармалган жаран Ноокат районунун тургуну экени белгилүү болду. Туугандарынын айтуусунда баланын ата-энеси ажырашып, экөө тең башка мамлекетке чыгып кеткен. Жакындары жаш баланын мындай кылмыш жасаганына ишене албай жатканын, окуя менен кечээ гана тааныш болгонун айтышты. Баланын атасы менен тууганбыз биз. Анан баланы биз жакта чоңойгон. Атасы апасы менен жашабайт. Бала өзү жалгыз жашаган бул жакта. Медфакта окуган. Эч мындай характери жок эле да баланын. Жаш эле жашыңдан бери билебиз биз. Биздин көчөдө чоңойгон, айылда чоңойгон бала бул балачы. Кийин 9 бүткөндөн кийинби, 11 бүтүп бияка келип медфакка тапшырып, окуп, атасы менен чоңойгон эмес. Бүгүн каза тапкан кыз өзү жашаган Кеңеш айылында жерге берилди. Күйүттөн жаны сыздап жаткан ата-энеси туугандарынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок бир борунан ажырап жаткан жакындары аёсуз өлтүрүп качып кеткен бала мыйзамга ылайык жоопко тартылуусун талап кылышы шексиз. Кошумчалай кетсек, өзгөчө оор кылмышка шектелип жаткан жарандагы маркум кыз да Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 4-курсунун студенттери болгон. Экөө тең окууда жакшы жетишкендиктерге жеткен активдүү студенттердин катарын толуктап жүргөнү айтылууда. Ал эми бала мен аты жөнүн жакшы билбей атам, ал ошол фотовка староста болгон экен. Аябай жакшы бала эле деп бар уккандан бери өтө мындай шок болуп турат да. Ал эми кыз дагы группанын старостасы экен. Эми мындайча айтканда куратордук ишти өтө алдына коюшубуз керек да. Алдын ала жаштарга түшүндүрүү иштерини, айылдар кеңешини, кыздар кеңешинин ишин аябай мындай жандандырышыбыз керек. Бул бир эле кыздарга эле эмес, бул эркек балдарга да тиешелүү. Окуя боюнча бүгүнкү күндө соттук биологиялык, соттук медициналык, соттук криминалистикалык экспертизалар дайындалып, күбөлөр жана жабырлануучу тарап суракка алынып, тийиштүү тергөө амалдары жана ыкчам иш аракеттери жүргүзүлүүдө. Кылмышка шектүүгө адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.